Ошто бир белгисиз чайкана бар. Ал жерге 2 жол снос деп жазылган, бирок снос болбогон. Бул кимдин чайканасы болушу мүмкүн, сыр бойдон калуудабы. Ысык көлдүн Чырпыкты айылында 2 унаанын катышуусунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Жаан төгүп сел жүрүшү мүмкүн. Сак болуңуз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чырпыкты айылына жакын жерде 2 жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бүгүн 25-июлда Ысык көл районунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдирди. Алардын айтымында болжол менен саат 17:30 чамасында Чырпыкты айылынын кире беришинде 2 жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Жеринде кайгылуу кызматтын кызматкерлери иш алып барып жатат. 2 жолу снос деп жазып, бирок снос болбой, мэрдин алы жетпей жаткан бул кафе кимдики? Эскерте кетсек, бул Ош шаарында Шарабидин кафесин 2025-жылдын апрель айында снос деп жазып бир канча күндөн кийин снос деген жазуу өчүп калыптыр деп блогер бала соц тармакта тараткан. Ошто тандалма снос деп айта кетсек, ал блогердин айтканы туура чыккандай. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев мыйзам барына бирдей деп снос кылып жатты. Кичинекей магазин үйлөрдө эми кайра эле снос деп жазылып калыптыр. Бул да өчүп калбайбы деген суроо жаралат. Негизгиси мэрибиздин Жеңишбек Токторбаев сыймыктанып суктанган башка мэрлерге үлгү болгон Жеңиш мырзанын алы жетпей жаткан бул кафе кимдики деген суроо. Бишкектин эң белгилүү кайгоолчусу Мирлан Таалайбеков мэриянын муниципалдык инспекциясынын башчысы болуп тайындалды. Мирлан Таалайбеков Бишкек мэриясынын муниципалдык инспекциясынын башчысы болду. Буга чейин бул кызматты Медербек Амангелдиев аркалап келген. Ал Свердлов районунун акими болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Каланын чети Ысык көлгө кетчү айланма жолу жыл бастыгынга айланды. ГАИ эмнеге көзөмөлдөбөйт? Бишкек шаарынын чети, тактап айтканда Алматы көчөсү менен айланма жолдун кесилиши жыл бастыгынга айланды. Бул тууралуу жарандар билдиришүүдө. Алардын айтымында унаалар сааттап жылбай турат. 1 сентябрдан тарта жол жүрүү маданиятын сактабаган айдоочуларга айып салынат. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Язбеков билдирди. Чет өлкөлөрдө трассаларда шашпай бара жаткандар оң тилке менен жүрүшөт, ылдам жүргөндөр сол тилке менен өтөт. Сол жак ар дайым бош болуп, ылдам жүрүүгө шарт түзүлөт. Бизде болсо тескерисинче, көп айдоочулар сол тилкеге түшүп алып, жай айдап, башкаларга тоскоолдук жаратып, жол беришпейт. Натыйжада шашып бараткан айдоочулар аргасыз оң жактан ашып өтүүгө аракет кылып, кырсыкка кабылып жатышат, деди министр. Ал 1 сентябрдан тарта жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер мындай айдоочуларды аныктап калса, айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынарын, кайрадан экзамен тапшырууга милдеттендирилерин кошумчалады. Жаан төгүп сел жүрүшү мүмкүн. Кыргызгидромет шашылыш билдирүү таратып 28 июлдан 31 июлга чейин нөшөрлүү жаан чачын күтүлүп жатканын билдирди. Мындан улам тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Инспектор мындайды күткөн эмес. Ошто кайгоолуу кызматынын инспекторун катарга тизилген учурда кармап кетишти. Прапорщик 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылып, бирок кайра мас абалында унаа айдап бараткан адамга чара көргөн эмес деп шектелүүдө. УКМКнын маалыматы боюнча ал протоколго рулда мас айдоочу эмес, андагы жүргүнчү болгон деп калп маалыматтарды жазган. Автоунааны болсо айып короого да алып барышкан эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда
жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Жанагындай секире турган жерлер бар го көлдө. Ошол жерден этияттап секирген түшүндүңбү? Анан эл секирип атат деп элек, неудачный секирип алып, башың менен селип калып бала болбогун. Этиятта түшүндүңбү? Эле олунуп кетмей адатың бар эле сенин. Мен Эйлега 20 000 долларлык алтын бриллиантами комплект подарок этип атам. Анткени Эйля менде беремен 5 айлык уже. Мына алтын саат с бриллиантом, браслет с бриллиантом, шакек с бриллиантом и цепочка с бриллиантом. Подарок этип атам. Анткени мен Эйле менен жашайынбы же жашабайынбы, бирок менде беремен общий болгондуктан мен буларга внимание бөлүүгө мен обязанмын, как эркек катары. Келеме, бриллиантовый алтын саатты тагалы. Ай, ким эле окумуш го, жылтылдап. Конечно, окумуш. Тагын шакекти. Сон. Бриллианттар эле көрдүң кандай, бриллиантты өрүп алып калдым. Цепочканы эми өзүм таап алып, үйгө барганда таап алып. Мына, көрдүңөрбү? 20 000 доллар 250 грамм алтын комплекти. Бери ролөнүп кетти бриллианттар. Почему дорогой такой 20 000 доллар? Бриллианты көп абдан берди. Мерке крупный бриллианттар көп. Беременный болгон айылга мен эч качан аябайм да. Анткени өз тукумду көтөрүп жүрөт. Жашайынбы, жашабайынбы это другой маселе эле менен. Саатым кичине чоң болуп калды, кыска кылып анан сөз сагым. Ювелирге бар, колго ченеп. Жерибизге бир эле мен эмес, ош ыраазы, ош ийилет сизге. Аллахым ыраазы болсун, Аллахым өмүрүңүздү узун кылсын. Мынау жолду ким билет, достор, мусор страшный жер болчу да. Бул жерге еще велодорожка коюп койгонго моундайчы. Ошто бир дагы жерде жок болчу да, бир дагы жергечи. Могу жака оштуктар көргөн эмеспиз, мына велодорожка. Ошондуктан мына жака басып кетип атабыз да. Негизи велодорожка могу, адамдардын баса турган жолу могу. Монтип даже шаарлардан бери коюптур. Мерди сурагыла, биз мерди бербейбиз, оштон вообще
bir күнгө бербейбиз. Мээрибизге чоң рахмат.